Үч Коргон КЭСи оңдоп түзөөдөн өтөт. Ал үчүн Азия өнүктүрүү банкы менен өкмөт келишимге кол койгон. Анда $100 миллион каражат бөлүү каралган. Акча насыя жана гранттык негизде берилүүдө. Өлкө башчы мыйзамды ратификациялады. КЭСти модернизациялоодо кандай иштер аткарылат? Кенени кийинки материалда. Үч Коргон КЭСи жарым кылымдан ашык үзгүлтүксүз иштөөдө. Бул аралыкта бардык жабдыктардын эскилиги жеткен. Оңдоп түзөөдөн өтсө, электр энергиясын иштеп чыгуу кубаттуулугу мындан да жогорулайт. Бардык тетиктери алмаштырылат. Бул жерде жанакы 4 гидроагрегат бар. Ошо 4 гидроагрегаттын 4-өө тең алмаштырылат. Бүгүнкү күндө бул жерден өндүрүлгөн электр энергия 180 мегаватта түзөт. Бул ар бири 45 мегаваттан турган 4 гидроагрегат. 4-өөнүн алмаштырганда жаңы заманбап технологиялардын жаңы агрегаттарын коюш менен 20%га чейин электр энергиясын берүү өсөт. Ошондо биз жалпы жыйынтыгында 216 мегаватт энергия алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз да. Модернизациялоого Азия өнүктүрүү банкы тарабынан $100 миллион бөлүнөт. Каражат насыя жана гранттык негизде берилүүдө. Долбоорду ишке ашырууга жалпы $100 миллион бөлүнөт. Анын 60 миллиону жеңилдетилген, насыя болсо $40 миллион гранттык негизде каралган. 8 жыл аралыгында төлөм 1%ды түзсө, жеңилдетилген мезгилден кийин 1,5% үстөгү менен берилет. Насыянын жалпы мөөнөтү 32 жыл. КЭСти реконструкциялоо үчүн жалпы $160 миллион керектелет. Буга байланыштуу кошумча каражат тартуу каралган. ТЭОнун негизинде $160 миллион болуп эсептелет. Анын 100 миллионун бүгүнкү күндө ошо АБР менен келишим түзүлдү. $45 миллион Евразиялык өнүктүрүү банкынан каралып жатат. Андан сырткары $15 миллион Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн салымы катары салыктардан жана таможенник сборлордон бошотуу. Айтсак, макулдашууга өткөн жылдын ноябрь айында кол коюлган. Өлкө башчы мыйзамды ратификациялады. Ал расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Мерим Азимжанова, Жанадель Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.